Өнүгүү планын бекитип атканыбызда, ушул иш планыбызды бекитип атканда, ушул өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип туруп, Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө ушул жаңы конуштар бар биздечи. Ушул жаңы конуштарга атайын ушундай электр мамычаларын, электр чубалгыларын тартып бериш үчүн атайын айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик да. Бул деген эми 10 километр жолго электр чубалгылары тартылып, ушул жарык электр тогу менен камсытылат. Эми буга чейин айтып кетсек, ушул жаңы конуштарда электр мамычалары жок, жана үйлөрдүн үстүнөн биринен бирин өтүп эле ушинтип өтө баягындай кооптуу акыбалда турган да. Андан сырткары биздин ушул Көтөрмө Акбулак Кыргыз Ата жолуна асфальт төшөө үчүн ушул жергиликтүү бюджеттен дагы 1 миллион сом акча каражатын ажыратып берип отурабыз. Жалпы узундугу 4,5 километр. Андан сырткары ушул биздин айыл өкмөттө, биздин администрацияда атайын терминал менен банкомат орнотулган. Бул терминалда бизде бүт салык төлөмдөрүн төлөп, салыктын бир 8-9 түрү болсо, ушунун баарын буга чейин Ноокат шаарына барып төлөп келген болсо, бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөтүбүздүн өзүндө эле төлөп, анан биринчиден ушул убакыт үнөм болот, экинчиден ушул жол акысы үнөм болот. Буну дагы эсептеп чыкканыбызда, биздин экономикалык көз караш менен караганыбызда, бир жылына 4 миллион сом жол акы эконом болот экен да. Биздин өзүбүздүн айыл өкмөттөрүнө ушул жерден төлөмдөрүн да кылып, кредиттерин ушул жерден төлөсө болот, жана Россиядан келген акча которууларды бул жерден алса болот. Андан сырткары ушул айлык акы, пенсия, пособия төлөмдөрүн дагы ушул биздин айыл өкмөттөн алса болот да. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Бакытбек Мариповдун жетекчилигинде айыл аймактагы көйгөйлөр чечилип, эл абдан ыраазы. Комплекс иштеп жатат, спорт залдар, музейлер, жада калса чайканалар, жеңиш күндүн урматына танк курулуп, өткөн күндү эскерүү тарыхта бар. Оомат сенде, жар болага Бакытбек, сенден дагы көптү күтөт келечек. Курч мүнөзүң дагы бийиктеп, атап койсок, болот сени лидер деп. Жаш экенсиң, жаштыгыңа карабай, жан үрөп, иштеп келдиң аябай. Айылыбыз кичи шаарга айланып, бараткансый күндөн күнгө жашарып. Кыргызстаным, Кыргызстан.